Бишкек шаарында хоккей оюну боюнча ардагерлердин арасында ачык биринчилик өтүп жатат. Бул саамалык 2 күн уланат. Учурда 2 команда ойноп бүтүп, кийинки командалар оюнга даярдык көрүп жатат. 2023 жылдын 18-19 февраль күндөрү Борбор калабыздын Бишкек арена Муса Янчасында ардагерлер арасында хоккей оюну боюнча Саткынбай Тентишев атына кубок болуп өттү. Аталган мелдеш республикалык масштабта өтүп, 4 команда күч сынашты. Алар Ат башы, Бишкек, Жумгал жана Локомотив. Катышуучулар ардагерлер экени эске алынып, курамалар 3төн оюн өткөрүп, бардыгы бири-бири менен ойногон соң упайларын саноо менен жеңүүчү аныкталды. Хоккей аксакалдарынын айтымында бул оюн кооптуу болгонуна карабастан өзгөчө дем күч берет. Арыдым дебестен өзүлөрүн спорт тили менен айтканда формада алып жүрүүсүнө себепчи. Жеңил уусасын тартып калганга эмне себеп болду? Топ тоголок дегенде спортто ушундай көрүнөт да. Бирөө утуш керек. Капачылык деле жок. Биздин возрастта 40 жаштан үйдө. Жакшы эле өзүбүздүн бийликтерибизге рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Ушундай көп турнирлерди уюштуруп, Атартып, жолгартып, алыс жолдон келиптер. Кандай кыйынчылыктар болду жолдо? Кыйынчылык деле Алланын буйругу да баары. Үмүтүбүз оюн болчу, келдик иншалла. Кар көчкүлөргө карабай өтүп келдик. Оюн өтө кызыктуу өтүп жатат. Азыр ошол ветеранский турнир болуп атат. Анан баарыбыз тең бул жерде 45тен өйдө улуу жигиттер ойноп атабыз, ар кайсы региондон келип. Анан ошол ден соолукту чындап атабыз. Хоккей оюнунун башка оюндардан артыкчылыгы эмнеде? Артыкчылыгы бул орустар ырында ырдагандай хоккей играет настоящий мужчина. Дагы эркектердин оюну. Ошонусу менен артыкчыланат. Мен ушул ат башыдан болом өзүм. Бала кезден бери хоккей ойнойбуз. Ошол хоккейди сүйүп, ошол хоккейди таштабай келе атабыз, өнүктүрөлү деп. Oyun boyunca mına hazır ikinci oyun bulup atat. Atbaşı komandası Bişkek komandası menen oynup atat. Birinci oyun bolsa Lokomotiv menen Jumgal komandası oyun boldu. Lokomotiv komandası utup ketти 3-2 menen. Эми ветеранский oyunda бул жерде 40 жаштан өйдөгүлөр ойнойбуз. Правилалар кичине башкачараак, жеңилдетилген шарт боюнча ойнойбуз да. Ошондон биз болсо Атбаштын командасы Атбаштан келип Атбаштыктар ойноп атабыз. Ошо биринчиликте кимди фаворит деп эсептейсиз, кайсы команда? Баарысы эле биринчиликти алсак дейт да, ар бир командачы. Биз деле алсак дейбиз, Жумгалдын жигиттери келиптир, формаларын жаңыртып келишиптир, алар деле биринчиликти алабыз деп атышат. Эми оюн жакшы эле. Азыр эми бул ветеранский болот атпайбы, 40тан жогору. Анан көбүнчөсү эле уже 40тан ашып, уже 50, 60тагы дагы оюнчулар бар. Ошондой оюн жакшы эле болуп атат, жакшы эле өтүп атат. Хоккей оюнун тандап алып ошону аркалап жүргөнүнүн себеби эмне? Эми кызыктуу оюн, хоккейде трусный играет, хоккейде окуп аткам, ошонусу менен кызыктуу. Ветеранский турнир — это хорошая вещь, хорошая игра. Хорошо, что собрались 4 команды. Хоккей — самая лучшая игра на свете. Попробуйте, вы узнаете. Про игру хорошая игра. Молодцы. Аталган саамалыкка Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Бакыт Тентишев демөөрчүлүк кылып, ар тараптан колдоо алды. Ачуу аземинде өз сөзүн айтып, бир гана хоккей эмес, спорттун бардык түрүн колдоого даяр экендигин билдирди. Спасибо. Добрый день, уважаемые участники данного мероприятия, посвященному моему дедушке. Как вы знаете, отец поддерживает спорт уже постоянно. Вот просто в течение вот этих последних 2 лет в связи с пандемией отец не проводили соревнования. Но сегодня он сам хотел присутствовать на данном мероприятии. Так получилось, что он с работой находится за границей по делам. От него лично хотел передавать всем вам огромный пламенный привет. Получается, как в соревнованиях первые 3 места обычно награждаются. Мы решили, что все 4 команды будем награждать, чтобы было не обидно, так сказать. Вот. Всем успехов, всем желаю крепкого здоровья. Это замечательно, что каждый поддерживаете. Ветераны 40+, это молодцы. Так. Не каждый сейчас может так играть, как вы. Даже я не умею так играть. Я первый раз здесь в этой арене. Успехов всем!
2 күнгө созулган мелдеште Локомотив жааты биринчиликте багындырып, мелдештин баш байгеси болгон Саткынбай Тентишев атындагы кубокду утуп алды. Кийинки орунду Нарын облусунун Ат башы курамасы багындырса, 3-чү орунга Жумгал командасы татыды. Мындан сырткары 140 000 сом өлчөмүндөгү акчалай байге, кызыктыруучу сыйлыктар, медалдар, мактатылган оюнчуларга статуэткалар каралган. Башкы деме өрчүлөрдүн кошкон салымы эске алынып, эл өкүлү Бакыт Тентишевке Хоккей федерациясы жана жалпы ардагерлердин атынан ыраазычылык кат, медаль кайгарылды. Ушул сыяктуу турнирлер алдыда мындан да масштабтуу өткөрүлөөрүн уюштуруучу жана демөөрчүлүк кылган тарап белгиледи. Завершилось соревнование Кубка Саткынбая Тентишева, по итогам которого 3-е место заняла Саяк, 2-е место заняла команда из Атбаши, 1-е место заняла команда Локомотив. Данное мероприятие мы проводим уже не впервые, мы будем также поддерживать. Отец все время поддерживает команды, спорт, спортивные разные мероприятия, не только хоккей, но и другие виды деятельности. Надеюсь, мы будем это продолжать в будущем. Это не заканчивается на этом. В будущем мы планируем провести более масштабного варианта. Эми өзүңүздөр көрдүңүздөр, бул республикалык турнир 40+, Саткынбай Тентишев атындагы кубок. Бизде бул традиция болуп калган. 2020-жылы биринчи турнир өткөргөнбүз, анда айын баарыңыздар билесиздер, ковидке байланыштуу ошо 1-2 жыл өткөрүлбөй калды. Анан бул жолу чыгынып өткөрүлдү деп эркен Саткынбаевич менен кеңешип, ал киши дагы командировкага болгонуна байланыштуу уулу жогорку кеңештин депутаты Бакыт Эркенович келип жакшынакай турнир өткөрүп берди. Биринчиден ошо ветеран хоккейисттердин атынан ошо биздин главный спонсорубузга тең ыраазычылык билдиргибиз келет. Хоккейдин өнүгүшүнө абдан чоң салым кошуп атат. Ветерандар негизинен эми булар биз мындай да, биз здоровый образ жизни деп коебуз, сергек жашоого үндөйбүз. Жаш өсүп келаткан балдарды ушул хоккейге тартканга мен биринчи ошо ветерандардын салымы өтө чоң деп айткым келет да. Бизде региондордо да өтөт. Ат башыда өтөт, мисалы 40-тан кийинкилердики, Нарында өтөт. Анан көбүнчө ушу Бишкекте өткөрөбүз да. Биз катуу эркектердин оюну. А бул хоккейде өзүнчө. Бул муздун үстүндө тебиш керек, түртүшүп кетесиң, чабышып кетесиң дегендей ар кандай нерселер болот. Хоккейдин өзгөчөлүгү ошол, 2 саат тынбай тердейбиз. Өзүбүздүн ден соолугубузга жакшы, мен үндөйт элем. Жаш өсүп жаткан балдарды 3 жаштан, 5 жаштан баштап ушу хоккейге алып келип, кичинесинен баштап көндүрсө, Кудай буйрса биздин өлкөдөн чемпиондор чыгат. НХЛде, КХЛде ойногон балдар чыгат деп мен ишенем да. Ардагерлерди көз жазымга калтырбай колдоо көрсөткөн демөөрчүлөргө, жаштарга үлгү көрсөтүп, курагына карабастан спортто аркалап жүргөн катышуучуларга алкыш билдиребиз.